Коррупциялық системада прокуратура иштеген эмес. Муну Зулушев эң жакшы билет. 4 жолугушу болду Зулушев мурунку генерал прокурор менен. Бирок жыйынтыгы эч кандай болгон жок. Демек бул жерде Зулушевдун кызыкчылыгы болгон бул. Муну текшериш керек. Мына азыр жаңы ген прокурорго ишеним артып турабыз. Жаңы прокурор. Эгерде Кыргызстанда генеральный прокуратурада порядок болсо, Кыргызстанда сөзсүз порядок болот. Пока генеральный прокуратурада, жогорку соттордо, следственный органдарда, адвокатура бүт элди алдап ушундай коррупциялык иштерге барып элди ыйлатып атат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ыйлаган миңдеген кишилер бар. 7-8 мүнөт кармап турдум эле Садыр Нуркожоевич. Бирок сизге чоң рахмат. Бул жерден эменин генеральный прокуратура Зулушевду бүт 7 областын элин кыдырып, элдин көйгөйүн чечтеп, биринчи очередь Токтогул районуна жөнөткөн Садыр Нуркожоевич. Бирок Зулушев эч качан эч нерсени чечкен жок. Эч качан элдин көйгөйүн чечкен жок. Кыргыздын элинде кыйналгандар аябай көп. Магыша ыйлагандар толтура аябай дегенде. Менин ишим Камча Кыдыршаев сизге жетсем, же болбосо Садыр Нуркожоевич сизге жетсем гана чечилет. Же болбосо мен баламдын өлүмү ошол боюнча жабылып кетет. Ушунча жаракат менен Садыр Нуркожоевич сизге именно соттор менен прокурорлор сабатташ кылып атат. Түп эле сабатташ кылып атат. Беспредел кылып атат бүгүнкү күндө. Айластан Камча Кыдыршаев сизге да кайрылам. Сиздин Чүй областтык комитетиңизде судьялардын үстүнө козголгон кылмыш иш мына сиздер келгенден бери жатат. Андан мурункусун айтпай эле коеюн. Мына сиздер келгенден бери бүгүнкү күнү жатат. Бүгүн ушундай болуп көрбөгөндөй коррупция дагы өркүндөп өсүп атат. Дагы соттордун бардын чечимдери мыйзамсыз чечимдер чыгып атат, кайталанып чыгып атат. Садыр Нуркожоевич ашы кыйналдык биз. Тергөөчүлөрдөн сот прокурор бир тууган эч качан. Караңыз канча деген иштерди кымна биз көрүп атабыз. Канча деген жалаң коррупция, жалаң акча менен бүтүп атат. Мурун сиздин келгениңизге караганда анда кичине ставкасы аз болчу, акча аз, мындай азыркы наша менен колго түшкөндөр. Жана башкалар адамдардын азыр жөн кандай миллион да алып атат аябай дегенде. Өтө коррупция болуп кетти азыр. Садыр Нуркожоевич сиз биз көргөн адилетсиздикти, сиз биздин көргөн укугу биздей болуу укугу төбөленген үчүн сизди колдоп, коштоп азыркы күнгө дагы сизге саботаж кылып, сиздин ишиңизди аткарбай жүргөн укук коргоо органдарынын бетини бүгүн ушул менин алдымда отургандардын ар бири айтып берет. Өзүмдүн баннерим жазып алып сиз үчүн өтө көп чуркап, көп аракет кылганмын. Бирок аны мен азыр кол кагылбаймын. Себеби сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөн адилетсиздикти, соттордун, прокурорлордун, тергөөчүлөрдүн сизди кыйноолордун көргөндүгүнө карата мен сиз келсеңиз биздин ушу 15-20 жыл, 25 жылдан бери кыйналып жүргөн укук коргоо органдарынан, соттордон, ошолордун коррупциясынан жабыркап жүргөнүбүз, маселелерибиз, көйгөйлөрүбүз чечилет деп сизге терең ишенгенбиз. Бирок бүгүнкү күнү сизге дагы сабатташ кылгандар чекесинен чыгып атат. Мурун Сооронбай Шариповичтин убагында мына Алмаз Кененбаев ошо аппарат президентинда иштеген, аны өзүңүз жакшы билесиз. Мына ушул кишилер ушу коррупцияга каршы өтө жакшы иштеп, президенттин Сооронбай Шариповичтин аппаратыны дагы ушундай коррупцияга каршы аябай жакшы иштерди алып барды эле да. Бирок бүгүнкү күнү сиздин аппаратыңызда биз бир эмес бир нече жолу арыздарды жазып атабыз, бирок колубузда отпискадан башка эч нерсени алган жерибиз жок. Эчтеке реакция кылган жери жок. Ошондуктан сизге жеке кайрылып кетет элем. Ушу Сулайманкуловду замы Коңгантиеваны жумуш ооруларынан алмаштырыңыз, же болбосо ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, ошолор элдин көйгөйүн чечсин. Себеби бүгүнкү күнү прокуратура, МВД комитеттин тергөөлөрү иштеген жери жок. Жумуш учурунда каза болгондордун кырсыктарын иликтөө боюнча жана аларды учетко алуу боюнча токтом чыгарткан, ушул токтомдун бир да пунктун аткарбаган кырсыкты иликтөө комиссиянын кылмыштарын мамлекет Кыргыз өкмөтүнүн алдаган мошенниктерди прокуратура системасы азыркыга чейин коргоп крыша болуп келе атышат. Бул прокуратураны люстра кылмайынча бул кылымда эмес аркы кылымда дагы коррупция жоюлбайт. Коррупция менен күрөшүү жалгыз эле Камча Кыдыршаевичке тиешелүүбү? Прокуратура эмне ант бергенби коррупция менен күрөшпөйбүз деп? Мен Кулбаева Гүлай Ош облусунан келдим. Себеби мен киши колду болуп өлгөн балам Ош облусунун УДУСу тергеп жатат.
Баламдын өлгөнүнө 9 ай болду. Бирок тергөө амалдары түгөн элек. Тергөө амалдарын ачылмак турсун кайра жаап, жашырып, мен караганда жашым 80ге өткөндө тергөөчүнүн ордуна тергөөчү болуп жүгүрүп, өзүм иштеп, өзүм күбөлөрдү таап, кыйналып алып келсем, тергөөлөр керек болсо ген прокурор, керек болсо МВДга кирип алсам, алар тескерисинче жаап жашырып, күбөлөрдү алып, Россияга жөнөтүшүп, мына 9 айдан бери мен керек болсо ушул баламдын өлгөндөгү тарыхы, мындайча айтканда, делосу менен тааныштырган жок. Балам кантип өлгөнүн билбейм. Ушу киши колду болуп өлгөнүн кийин билдим. Эң палет ушу МВД менен ген прокурор экен. Ушулардын жамандыгынан андан кийинкилери ойрондоп, шакалга окшоп, кеңири басып, кеңири кылмышты кеңири жасап, эмне кыласың деп туруп, ушундай кылам деп туруп, ушундай адамдарды күйдүрүп атат. Айнан садыр балам. Мен 80ге киргенде качан кыргыздын кемпирин, кыргыздын балдары кордошчу эле. Мен кор болдум, балам. Мен күрөшөмүн, мен баламдын өлүмү бияк деле калып кетти, уяты жоктор. Мына ушул ген прокурорунду, МВДнды биринчи катуу кармагын. Ушулар оңолсо анан ылдыйкылар оңолот. Ылдыйкылар деген кеңири тайгандай болуп, акчаларды жешип, өлүмдү жашырып керек болсо. Өлгөндү алып барып аварияга кошуп коюп атат. Аз келгенси өлгөндөн кийин да сөгүн талкалайбы, балам, мен ушунун ичинде атамын керек болсо ушуларды. Ушуну сага кайрылам. Айнанайым, балам, энелеримди коркулбай коргоп алгын. Мен ушул жашта иш беле кылбайт элем, эгер баламды ушундай кыйнабаган болсо. Балам өлгөнү бир, кыйнаганы эки. Балам, сага ишеничим ушул, мен жаздым, УКМКга жаздым, өзүңө дагы жаздым. Бирок пасында отургандар бардыгы эле арыздарды каратпай эле бир көр жака тиги районго, шаарга жөнөтүп салат экен. Алар эмне болду? Рас болду. Мына арызың менде деп күлүп, бизди карамак турсун тескерисинен кылып, мен күбөнү алып барсам, айнытып коюшат. Бир какой-то бир жалган маалымат берет да, ошон үчүн. Ошондо мен 9 айдан бери тергөөчү болуп иштеп жүрөм, балам. Ошондой тергөөчтөрдүн эмне кереги бар Кыргызстанга? Улуттук банк. Биз силерге кайрылганбыз. Кана биздин которгон акчалар Германия албаптыр ал акчаны. Германияга жетпептир. Бул акчаны бөлүп алышкан. Бул бир эле менин акчам эмес, бул миңдеген элдин акчасы дагы желип кеткен. Бул жерде көп бул кылмыштуу ишке катышкан кишилер МВДдан, прокуратурадан, соттордон бери бар, аралашып кеткен. Бизди жеке кабылдамыбызга алыңыз, сизге жазганбыз. Кечегиде барсам башка бирөө кабыл алды. Кабыл алыңыз. Менин баламдын өлүмүн чечип бергениңиздерди суранам мен. Бул адамдар имичимчиликке кайрылып атат. Анткени булар райондук биринчи инстанция, область экинчи инстанция, аягында ушул жогорку республикалык инстанцияга чейин арыз-муң айтып, убагында чечилбей, жеринде чечилбей келаткан себебинен ушундай ыйлап отурушат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бул адамдар мынча ыйлатпаш керек эле. Мамлекеттик органдар өз убагында жерлеринде булардын арыз-муңдарын акыйкат, толук, объективдүү карап, мыйзамдуу чечим чыгарылса, мындай карылуу болбойт эле. 2022 жылы сиздин тапшырмаңыз менен Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев, жана вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев баш болуп Кыргызстанды кыдырып чыгыштылар. Ар бир районду кыдырып, эл менен жолугушуу жүргүзүп, алардын арыз-муңдарын угушкан. Ошо жылдын жыйынтыгы боюнча 2023 жылы 24 февраль күнү сиз буйрукка кол койдуңуз эле. Распоряжение номер 28. Анда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруу тартибин бекемдөө жөнүндө тескеме чыгардыңыз эле. Ошол Зулуш менен Бакыт Төрөбаев элди кыдырып келген жыйынтыгы боюнча элдин арыз-муңу каралбай аткандыгы үчүн ушул тескеме чыкты эле. Тескемеде айтылган, эгерде арыз-муңдар убагында жеринде каралбаса, анда жетекчилер
келип башы менен жооп берет, жоопко тартылат деген. Эгерде ошол тескеме иш жүзүндө ишке ашканда, бул менин алдымда сүйлөгөн 6 адам келбейт эле бияка. Ошол сиздин чыгарган тескемеңиз ишке ашпай калды. Бүгүн ушу биздин өлкөдө башы 25 жылдан бери, аягы 4-5 жылдан бери адилеттик соттордон жана укук коргоо органдарынан адилеттик таппаган жарандар үнү жетпей, урматтуу биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке үнү жетпегендиктен бүгүн аргасыздан биз пресс-конференция берүүгө мажбур болдук. Себеби президентибиз менен ÖKMK жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич канчалык аракеттенген менен карапайым элдин үнү ошолорго жетпегендиктен бул жерде элдер жылдан жылга укугу тебеленип, тепселип, бүгүнкү күндө канчалаган адамдар жабыркап жүрөт. Ошолордун айрым гана бир биздин коомго кайрылган мүчөлөрүнү карап отурабыз. Мен эми ушул сөзүм куру болбосун үчүн 7 дубандан өтө острый маселелери курч боюнан келген адамдардын бир-эки жөнүн айтып өтөйүн. Мына жанымда отурган Муратов Сулаймандын Жайлы районундагы иши, биз канчалык тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Алтайыр Мырза Исмаилов, Алтайыр мырзалар менен биргеликте консилиум кылсак дагы бүгүнкү күндө калп эле бирөөнү бир запятой кылып илип алып, бул канчалаган коррупциянын бетин ачып берип, азыр өзүнүн сөзүндө аябай кеңири токтолуп кетет. Bir kalp ele bir zapitoydu ilip koyup, ошону сотко жиберип, ошо соттун элде кулага лапшан илип чыгаргандар фактылар бизде көп. Ушундай эле маселе кечээ күнү Караколдо Матниязова Сүриям деген 25 жылдан бери бакыш буркура ыйлап жүрөт. Сот аябай жакшы болмуш, жакшы сурамыш болуп туруп, кайрадан эле ошо коррупционерлерге чечип берип койгон факты. Мындай мисал Баттенден мынау Ботаяр Агмал Камбаровичтин маселеси бар. Айта берсек өтө көп. Ошондуктан менин биздин бүгүнкү чыккандагы максатыбыз, урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, биз бардык органдарга керек болсо ошол УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичтин босогосунда ыйлап боздоп жүргөнбүз, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Эми бир гана биздин суранычыбыз, бир кварталда бир ушу укугу тебеленген жарандарды, булардын маселеси абдан курч. Анткени укук корголмоюнча мамлекетте стабилдүүлүк орнобойт. Эмне себептен бүгүнкү күндө эл прокуратураны шакал деп сөккөнгө чейин бардык? Себеби ушулардын укугу корголбогондуктан иштери жылдан жылга созулуп, бүгүнкү күндө эң аянычтуу абалга келген үчүн гана биз ушул нерсеге чыгууга мажбур болдук. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, башка президенттер кандай болсо дагы биз сизден үмүтүбүз чоң эле. Себеби сиз биз көргөн адилетсиздикти, сиз биздин көргөн укугу, биздей болуп укугу төбөленген үчүн сизди колдоп, коштоп, азыркы күнгө дагы сизге саботажкыл, сиздин ишиңизди аткарбай жүргөн укук коргоо органдарынын бетини бүгүн ушул менин алдымда отургандардын ар бири айтып берет. Ошондуктан биздин талап сизден, эгерде мамлекетте стабилдүүлүктү орнотом десеңиз, сиз кумтөрдөн өткөн, сиз канчалаган кем байлыктардан өткөн эң негизги байлык бул эл. Элдин укугун коргоп, элди өзүңүзгө тартып, элдин маселесин чечмейиңизче сиз адилеттүү бийлик өткөрө албайсыз. Бул нерсени анткени сиз өзүңүз баш жон териңизден өткөргөнсүз. Мен ойлойм, биздин үнүбүз сизге жетет дейбиз. Ошондуктан ушул жердегилердин үнүн угуп, бүгүн алгылыктуу жыйынтык чыгарат деген ишеним менен мен азыр өзүмдүн сөзүмдү аяктадым. Дагы сөз келип калар. Болбосо азыркы сөз эми ушу бир чоң коррупциянын бетин ачкан биздин мэр жазык коомдук өкмөсүнүн биринчи орун басары жабырлануучу Муратов Сулайманда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, жана урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич. Ушул сиздин сүрөтүңүздү бүгүнкү күнү кармап сизге кайрылууга мен өтө мажбур болуп отурам. Себеби сизди ушул биздин мамлекеттин башчысы болооруңузга
өтө чоң салымды кошкон адамдардын бири болом. Ушул Кара Балта районунан мына Садыр Кыргызстандын келечеги деп ушу өзүмдүн баннерин жазып алып сиз үчүн өтө көп чуркап көп аракет кылганмын. Бирок аны мен азыр кол кагылбаймын. Себеби сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөн адилетсиздикти соттордун, прокурорлордун, тергөөчүлөрдүн сизди кыйнаган кыйноолордун көргөндүгүнө карата мен сиз келсеңиз биздин ушу 15-20 жыл, 25 жылдан бери кыйналып жүргөн укук коргоо органдарынан, соттордон, ошолордун коррупциясынан жабыркап жүргөнүбүз, маселелерибиз, көйгөйлөрүбүз чечилет деп сизге терең ишенгенбиз. Бирок бүгүнкү күнү сизге дагы сабатташ кылгандар чекесинен чыгып атат. Ошондуктан сизге жеке кайрылууга бүгүнкү күнү мажбур болуп отурабыз. Ошондой эле мындан дагы сизге бир мисал катары көрсөтүп кетейин. Мурун Сооронбай Шариповичтин убагында мына Алмаз Кененбаев ошо аппарат президентинда иштеген, аны өзүңүз жакшы билесиз. Мына ушул кишилер ушу коррупцияга каршы өтө жакшы иштеп, президенттин Сооронбай Шариповичтин аппаратыны дагы ушундай коррупцияга каршы аябай жакшы иштерди алып барды эле да. Бирок бүгүнкү күнү сиздин аппаратыңызда биз бир эмес бир нече жолу арыздарды жазып атабыз, бирок колубузда отпискадан башка эч нерсени алган жерибиз жок. Эчтеке реакция кылган жери жок. Ошондуктан сизге жеке кайрылып кетет элем. Ушу Сулайманкуловду, Сулайманкуловдун замы Коңгантиеваны жумуш ооруларынан алмаштырыңыз, же болбосо ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, ошолор элдин көйгөйүн чечсин. Себеби бүгүнкү күнү прокуратура, МВД комитеттин тергөөлөрү иштеген жери жок. Иштебеген далил мына мен айтып берейин. Мына жерде судья, Жайлы райондук судьясы Асанова Чолпон Карпековнун үстүнөн козголгон кылмыш бар, бүгүнгө чейин жатат. Андан тышкары дагы мына бул жерде дагы фамилияларын жазылып турат. Самаков, Төлөн, Манабеков, Ашим, Чырмашев, Бостонов, Асанова, Алжанов дегендердин баардыгы ушу коррупция менен жалгыз үйүндү жалган жарандык иш токуп, ошого жалган чечим чыгарып тартып алгандыгына байланыштуу Сооронбай Шариповичтин убагында кылмыш козголгон 2019-жылы. Мына ушул 2019-жылдын жылда козголгон иш боюнча мен мына кече 19-июнь 24-жылы Чүй областык прокуратурасынын Чүй областык комитетинин тергөөсүн токтоп салгандыгы боюнча кайра жандандырып тергөө бергендигин көрсөтө кетейин. Ушул эле судьялар үстүнөн кылмыш козголгон, бирок ошо судьялардын үстүнөн козголгон кылмышты бүгүнгө чейин жашырып жатканы, же болбосо тергөө жүрбөй жатканы жана адилеттүүлүк таппай аткандыгыбыз бүгүнкү күнү сизге жеке кайрылууга ошо түрткү болду да. Анан бул жерде ушул судьялардын жарандык ишти жасагандагы экспертизасы чыкты. Ошол сот отурумунда катышкан соттун секретарлары кол койбогондугу жана жарандык иштерде катышпагандыгы, жарандык иштерди көрбөгөндүгү, судья өзү эле өзүнүн атынан эле жарандык иштерди мени доогер кылып көрсөтүп, дагы бир тараптарды сотко катышты кылып ушундай чечимдерди чыгарышканда, анан ошол чечимдин аркасынан бүгүнкү күнү ушу 2011-жылдан бери кыйналып кыйноодо келатам. Ошондой эле мына омбудсмендин атынан генеральный прокуратурага 18-июль 23-жылы ушул жарандык иштин ичиндеги бүт кылмыштуу иш экени далилденип, ген прокурор Курманкул Токторовичке жеткен. Бирок Курманкул Токторовичтен бул омбудсмендин кайрылуусу ичиндеги бүт соттордун кай жерде кандай мыйзамдарды бузгандыгы боюнча комитетке түшпөптүр да. Ошол андан тышкарыда мына сизге кайрылган арызым турат, бул жерде регистрациясы менен. Мына бүгүнкү күнү буга да жооп жок, эч жерде жооп жок. Ушун менен мына ушул жерде отургандардын баардыгы бүгүнкү күнү укугубуз ушунчалык тебелен кыйноодо келип атабыз. Жана да кошумча айта кетейин, мына 27-май 2024-жылы Жайлы райондук сотунун архивинен 3 гражданский дело жоголду. Бүгүнкү күнү ошо прокуратура судебный департаментке берген, судебный департаментке ошо
Жайыл райондук прокуратурасы жөнөткөн кат эң кичи жет эле. Бул деген бул беспредел да. Бул мындан артык кандай беспредел? Жарандык иш ушу Жайыл райондук соттун архивинен жоголуп кетип атса. Дагы көптөгөн баягы айта турган дагы ноолорубуз бар да. Ошондой эле Чүй областтык ий карымдуу өкүлү Жумагазиевке да кайрылганбыз, катыбыз менен мына каттарыбыз турат. Мына бул боюнча дагы эч кандай реакция болгон жери жок. Чүй областынын ый карымдуу өкүлү да эчтеке. Мына жеке өзү мени Жайыл районунан арызымды кабыл алган, бирок бүгүнгө чейин реакция алган жок. Мына ошентип бүгүнкү күнү ушу Жайыл районунун коррупцияларынан органдарынын госрегистр, государственный коррупциясынан бүгүнкү күнү жабыркап, жалгыз үйүстөн ажырап, бүгүнгө чейин адилеттикке жетпей келе жатабыз. Бүгүнкү күнү дагы ошо Жайыл районунун госрегистр, государственный үстүнөн козголгон кылмыш иштер дагы сотко жетпей турат. Ошондуктан мен сизден жеке ушу сиздин сүрөтүңүздү көтөрүп келгеним ошол. Жеке ушул жерде отурган жарандардын баардыгын кабыл алыңыз. Жеке өзүңүз же болбосо биздин иштерди көзөмөлүңүзгө алыңыз. Биздин талап бүгүнкү пресс-конференция берип аткан максатыбыз ошол. Сиздерге чоң рахмат. Кимиз айтасыздар? Бир четен Баштайбызбы? Мен Калыкова Оолбүгү Сокулук районунан келдим. Мен жолдошум Сокулук районуна караштуу Принцесс совхозунда Галата колос дыйкан чарбасында электрик пол иштеп атып, жумуш учурунда каза болгон. Жумуш учурунда каза болгондо иликтеген 40 иликтөө комиссия келет дагы өлгөн кишинин эсебинен крупный суммадагы взятка алыш үчүн өлгөн кишиге күнөөнү оодарып, групповой кылмыш уюштуруп, жасалма документтерге заказ берип, ошонун негизинде жолдошумдун күнөөсүн далилдей албай туруп, 60% күнөө коюп туруп, актыны баштан аягына чейин мыйзамсыз түзүп, жок документтерди тизмелеп туруп, актыны жыйынтыктаган. Мына ушул боюнча булардын үстүнөн кылмыш иш козголду эле 2019-жылы араң. Ошондон бери улам бир органга барып жүрүп, акырында азыр Сокулук райондук ички иштер башкармачылыгына келгенине эле 1 жыл 8 ай болду. Ушул 1 жыл 8 айдан бери дагы сотко кетирбегенге аракет кылып, кылмыш шектүүлөрдү кармап, ушуларды издетпей, кылмыш ишти сотко кетирбегенге аракет кылып отурушат. Ушул иш бул негизи прокуратура кызматкерлеринин коррупцияга батып калгандыгынан ушул иш 16-жылдан бери аягына чыкпай келатат деп айтам. Себеби башкы прокуратура кылмыш ишти алдырсак дагы жазуу жүзүндө көрсөтмө берет. Ошол көрсөтмө бергенди бир да пунктун аткарбаган тергөөчү ылдый жактагы прокуратура, райондук прокуратураларга эч кандай чара колдонбой азыркыга чейин жашырып келишүүдө. Башкы прокуратурадан Чүй облустук прокуратура, Сокулук райондук прокуратура, шаардык прокуратураларга кайрылып жүрүп, барбаган жерим калган жок. Ушул эле 40 иликтөө комиссия Кыргыз өкмөтү тарабынан Кыргызстандагы жумуш учурунда каза болгондордун кырсыктарын иликтөө боюнча жана аларды учетко алуу боюнча токтом чыгарткан, ушул токтомдун бир да пунктун аткарбаган кырсыктуу иликтөө комиссиянын кылмыштарын мамлекет Кыргыз өкмөтүн алдаган мошенниктерди прокуратура системасы азыркыга чейин коргоп крыша болуп келатышат. Бул прокуратураны люстра кылмайынча бул кылымда эмес, аркы кылымда дагы коррупция жоюлбайт. Коррупция менен күрөшүү жалгыз эле Камчыбек Кыргызбаевичке тиешелүүбү? Прокуратура эмне ант бергенби коррупция менен күрөшпөйбүз деп? Былтыр ушул февраль айында Чүй областтык ички иштер башкармачылыгынын башчысы Жипара Исакбаева 4 следовательде сайып койгон, ушул ишти аягына чыгарасың деп. Бирок аягына чыкпай туруп, мурдагы эле токтомду точкасына точка, үтүрүнө үтүр кош көчүрүп койгон тергөөчүлөргө эч нерсе кылбай отурат. Демек бул баштан аяк булардын приказын аткарышты. Эч кандай буларга чара колдонбой отурат. Ушул эле дыйкан чарба адам өмүрү баарынан кымбат экендигин унутуп туруп, Юстиция министрлигинин мындай каттоосунан өтпөй туруп, жумушчуларды 200 жумушчуларды алып иштеткендигин укук коргоо органдары билип туруп, азыркыга чейин жашырып келатышат. Андан сырткары ушул дыйкан чарба 100 миллиондон ашык акчаны налогго которуш керек эле. Бул боюнча да кылмыш иш козголгон. Азыр эч кандай сведения албай, жана налог менен соцфонду УМК кылдырбай туруп, булардын налогго, соцфондго 100 миллиондон ашык акчаны которбай дагы бул кылмышты да жашырып келатышат. Ошондо мен урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрыларым. Менин үнүмдү да угуп, менин үнүмдү
менин кылмыш ишим боюнча ачылган кылмыш иштердин баарын неме көзөмөлүңүзгө алат деп ишенем. Гүлай эже, сиз да. Мен Кулбаева Гүлай Ош облусунан келдим. Себеби мен киши колду болуп өлгөн балам Ош облусунун УДУСу тергеп жатат. Баламдын өлгөнүнө 9 ай болду, бирок тергөө амалдары түгөн элек. Тергөө амалдарын ачмак турсун кайра жаап, жашырып, мен караганда жашым 80ге өткөндө тергөөчүнүн ордуна тергөөчү болуп жүгүрүп, өзүм иштеп, өзүм күбөлөрдү таап, кыйналып алып келсем, тергөөлөр керек болсо ген прокурор, керек болсо МВДга кирип айтсам, алар тескерисинче жаап жашырып, күбөлөрдү алып, Россияга жөнөтүшүп, мына 9 айдан бери мен керек болсо ушул баламдын өлгөндөгү тарыхы, мындайча айтканда, делосы менен тааныштырган жок. Балам кантип өлгөнүн билбейм. Ушу киши колду болуп өлгөнүн кийин билдим. Биринчи ушул авариядан өлдү десе, авариядан өлдү деп ойлоппун. Кийин мындай баарын териштирип көрсөм, мен баламды киши колду болуп өлгөн өлтүрүп, милиция ушул киши колду болгон өлүмдү жашырыш үчүн атайлап аварияга кошуп коюптур. Аварияга, себеби авариядагы мисалы үчүн менин балам түнкү саат 3-4дө көргөн экен машинасын. Ал эми ДТП эртең менен саат 7де эки машина авария болот. Андан бирөөсүндө экөө тең өлүп кетет, энеси баласы, бирөөсүндө бирөө өлөт. Аны кое берет дагы, анын ордуна менин баламды коюп коет. Себеби менин балам да каза болуп калган. Бирок бул ушул бир эле милиция эмес, врачтар дагы жаман экен, уяты жок экен. Şu өлгөн баламды өлгөндөн кийин сөктөрүн талкалаганына мен там бердим. Мен ошон үчүн до конца өлгүчө мен күрөшөм булар менен. Эң палет ушу МВД менен ген прокурор экен. Ушулардын жамандыгынан андан кийинкилери ойрондоп, шакалга окшоп, кеңири басып, кеңири кылмышты кеңири жасап, эмне кыласың деп туруп, ушундай кылам деп туруп, ушундай адамдарды күйдүрүп атат. Айнан Садыр балам. Мен 80'e girgende kaçan Kırgыздın balları kordoş çele. Men korba oldum balam. Men güreşemin, men balamın ölümü biyaktıyla kalıp gitti, uyatı joktor. Mına uşul gen prokurorun dey, MVD'nin birinci katı karmağın. Uşular oңолсанан ылдыйкылар оңолот. Ылдыйкылар деген кеңири тайгандай болуп, акчаларды жешип, өлүмдү жашырып керек болсо. Өлгөндө алып барып аварияга кошуп коюп атат. Аз келгенси өлгөндөн кийин дагы сөгүн талкалайбы, балам, мен ушун ичинде атамын керек болсо ушуларды. Ушуну сага кайрылам. Айнанайым балам, энелеримди коркулбай коргоп алгын. Мен ушул жашта ишпелек кылбайт элем, эгер баламды ушундай кыйнабаган болсо. Балам өлгөнү бир, кыйнаганы эки. Балам, сага ишеничим ушул мен жаздым, неме УКМКга жаздым, өзүңө дагы жаздым. Бирок пасында отургандар бардык эле арыздарды каратпай эле бир көр жака тиги районго шаарга жөнөтүп салат экен. Алар эмне болду? Рас болду. Мына арызың менде деп күлүп, бизди карамак турсун тескерисинен кылып, мен күбөнү алып барсам, айнытып коюшат. Bir какой-то bir жалган маалымат берет да, ошон үчүн. Ошондо мен 9 айдан бери тергөөчү болуп иштеп жүрөм, балам. Ошондой тергөөчтөрдүн не кереги бар Кыргызстанга? Андан көрө бизге окшогон кемпирлерди коюп кой, тезирээк чечип, адамдарды кыйнабай, өлгөндөрдүн проблемасын бир айда чечип бере турган болот. Сага кайрылганым ушул, балам. Энелериңди корго. Жок дегенде. Рахмат эже. Майрамбек, сен. Мен Чыңгышев Нарын обласының Атбаш районынан бүгүнкү кайрылым себеби биздин президентибиз Садыр Жапаровго. Себебинде биз кайрылчу жердин баарына кайрылдык, даттанчу жердин баарына даттандык, доказать этчү жердин баарына доказать эттик, эч кандай жыйынтык чыкпады. Ошон үчүн биз президентке кайрылууга аргасыз болдук да. Биздин конституциялык укугубуздун гаранты президент. Ошон үчүн биз тебеленип тепселип жаткан укугубузду прокуратура тарабынан, сот тарабынан, МВД тарабынан тебеленип тепселип жаткан укугубузду
биздин конституциялык гарантыбызды президент бериш керек мыйзам боюнча. Биз ошол учурдан пайдаланып президентке кайрылуу жасап жатканыбыз ушул. Мунун себебин мен тактап айтып коеюн. Бизге Германиядан 84 миллион евро кредит келген 10 жылдык мөөнөткө. Мына ушул кредиттер өз максаттарына жеткен эмес, таланып толуп жок болуп кеткен. То есть биздин Кыргызстандын жарандарына тегирмендер таратышкан. Германиянын высший сурдун чыгарган жаңы 96-жылдык тегирмендер Гамбург деген шаарда. Бирок ал тегирмендер кыргыз экспертизанын чечими негизинде 1956 жылкы Даниянын Драбилкалары, Испаниянын жана Германиянын эски тегирмендери болуп чыкты. Теперь кана жаңы тегирмендер кайда кетти? Буга жооп жок. Финанс министрлиги Паул Бустер компания менен чыңгышты, крестьянский хозяйство чыңгыш. Экөөнүн ортосунда келишим түзүлгөн договор. Ушул келишимди жокко чыгарбай атат. Себеби Паул Бустер компания Германиянын каттоосунда жок экен. А эмне үчүн биздин договорду анда жок компания менен договор түзүлгөн? Тегирмендерди эске алып келген. Кана жаңы тегирмендер? Эмне үчүн биздин келишимди жокко чыгарбай жатасыңар? Финанс министрлиги. Президенттин койгон тапшырмаларын, президенттин указдарын аткарбай жатасыңар. Экинчиден, тегирменди изилдөөдө МВД следственный орган иштебей жатат. Кана жаңы тегирмен? Буга жооп жок. Кана Паул Бустер компания менен договорскан? Жок экен, буга жооп жок. Biz жаңы акча которгонбуз Германияга. Ал акча Германия алынган эмес экен, жаңы тегирмен которгон акчалар. Улуттук банк. Биз силерге кайрылганбыз. Кана биздин которгон акчалар Германия. Германия албаптыр ал акчаны. Германияга жетпептир. Бул акчаны бөлүп алышкан. Бул бир эле менин акчам эмес, бул миңдеген элдин акчасы дагы желип кеткен. Бул жерде көп бул кылмыштуу ишке катышкан кишилер. МВДдан, прокуратурадан, соттордон бери бар, аралашып кеткен. Биз ушуну доказать ете албай атабыз. Так, улуттук банк тапкыла акчаны каяка кеткен? Милдеттүү түрдө президенттин указын аткарбай жатасыңар. Ал эми МВД тергөөчүлөр биздин үйлөрдү арткы жазалма документтер менен аукцион кылып турсуңар. Аукционду биздин колубузга койгонсуңар, катышпаган кишилерди катышып документ жасагансыңар, задимисон документтер жасагансыңар. Мунун баарын биз далилдеп бердик. Силер жасай турган жумуштун баарын биз жасадык. Бирок жыйынтыгы соттуку туура эмес чечимдер чыгарды. Соттор каратып туруп документтер далилдүү документтер менен барсак, соттор туура эмес чечимдерди кабыл алды. Анын үстүнкү шаардык соттор аларды колдоп койду. А жогорку сот болсо саат 3-кө чакырып туруп, саат 2-де чечим кабыл алып койгон. Биз документтерди доказать этип көргөзө албай калдык. Ошентип жогорку соттун чечимдери күчүнө киргизген. Бул коррупциялык системада прокуратура иштеген эмес. Муну Зулушев эң жакшы билет. 4 жолу жолугушуу болду Зулушев мурунку генерал прокурор менен. Бирок жыйынтыгы эч кандай болгон жок. Демек бул жерде Зулушевдун кызыкчылыгы болгон бул. Муну текшериш керек. Мына азыр жаңы ген прокурорго ишеним артып турабыз. Жаңы прокурор. Эгерде Кыргызстанда генеральный прокуратурада порядок болсо, Кыргызстанда сөзсүз порядок болот. Пока генеральный прокуратурада, жогорку сотто, соттордо, следственный органдарда, адвокатура бүт элди алдап ушундай коррупциялык иштерге барып элди ыйлатып атат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ыйлаган миңдеген кишилер бар. Биздин укугубуз тебеленип текселип жатат. Кумтөрдөн дагы, энергетикадан дагы, жана башкалардан дагы эң биринчи очередде биздин укугубуз турат, жогору. Ошол укугубузду коргошуңар керек. Ошол укугубузду коргоонун гаранты президент. Президентке биз бир нече жолу кайрылуу жасап жатабыз. Да, президенттин жумушу көп. Бирок биздин укугубуз биринчи кезекте турат. Коргоп бериңиздер. Биз менен жок дегенде 3 айда бир жолу жолугушуу кылып, ген прокурорду чакырып, жогорку сотту чакырып, депутаттар чакырып, туура эмес мыйзамдар бар. Спикерди чакырып. Анан кийин биз менен ошол жерде чечүүчү маселелер көп. Биз ошондо баарысын көргөзүп беребиз. Кайсы сот туура эмес чыгарганын, кайсы прокурор туура эмес кылган, кайсы следак эмнени жашырган, баарысын көргөзүп беребиз президенттин алдында. А так биз айланып эле жүрөбүз. 21 жылдан бери соттошуп атабыз. 23 жылдан бери соттошкондор бар. Мына 5-6 жылдан бери соттошкондор бар. А президенттин указ номер 3 жарлыгы боюнча ушундай 15-20 жылдык сот келаткан соттук процесстерди 2 ай 3 айдын ичинде жыйынтыгы чыгарып бүткөргүлө деген. Муну бирөө да аткарган жери жок.
президенттин указдары аткарылбай атат. Биз генеральный прокуратуранын жанына өзүбүздүн бир өкүлүбүздү коюшубуз керек. Ушундай иштер кандай жүрүп атат, ким тоскоолдук кылып атат, ким жакшы иштеп атат. Ошону өзүбүздүн өкүлүбүздөн бир координатор коюшубуз керек болуп атат. Ушуга көмөк көрсөтүңүздөр. Бизди кабыл алыңыздар, урматтуу президент. Кабыл алыңыздар, 3 айда бир жолу жок дегенде. 3 айда бир жолу кабыл алып туруп, ошол жерден туура эмес чыгарган чечимдерди, ошол жерден туура эмес кылган следователдерди ошол жерден наказывать этсеңер, бул иш токтойт. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим, урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, жаңы прокурор Айылчиев. Ушу мен Токтогул районунан Бусурманова келгем. Мен 8 жылдан бери баламдын өлүмү боюнча кыйналып соттошуп келем. Бул мен баламдын өлүмү боюнча Садыр Нуркожоевич, сиз да көзөмөлүңүздө турат да. Камчы Кыдыршаевич, сиздин да көзөмөлүңүздө. Камчы Кыдыршаевич, сиз өзүң жазам дегенсиз, бирок сиз жаздыңыз, бирок сизден кийинки прокурорлор, тергөөчү, соттор сиздердин эмени жасаган чындык болсун, акыйкат болсун деген эч качан болбой жатат чындыгында бул жерден. Садыр Нуркожоевич, мен сизге Камчы Кыдыршаевич, сизге повтор менен эч жетпей жатам, таптакырчы. Мен баламдын өлүмү боюнча Токтогул район соттору 2017 жылы болгон бул иш эскирип кетти деп азыркы учурда кыскартып атышат. Жалал Абад областы дагы кыскартып койду эме кылып. Бирок менин баламдын өлүмү боюнча эксперттин результатында Дүйшеева кандардын результатында открытие ачык мынакей. Бул жерде Токтогул районунун тергөөчүсү Айбек Ачпаев 3 баланы жазып отурат. 3 баланын фамилиясын жазып отурса, 4-нчи Набатбек уулу ды деп 4-өнү берип атат. Бирок Набатбек уулу Айнурдун канына мынакей эмелери бүт номерлар туура келип отурат. Бирок ушуну Камчы Кыдыршаевич, сиз Токтогул районуна Садыр Нуркожоевич менен барганыңызда, Камбарата гести эме кылып барганда, мен ошондо Камчы Кыдыршаевич, сиз колман жетилебешке чыгарып, ушул ишти чечесиң. Ушул эжени алып барасың генеральный прокуратурага. Кайра келип чечип, мага алып барасың дегенде мен сизге кайра жете албай калгам, Камчы Кыдыршаевич. Ошол убакта Верховныйдан сот кайра артка тебилип, кайра тергөөдө мен ГСУга бергенде, ГСУнун начальниги ким эле? Ушулар ГСУдан кайра Токтогул районунун Бегимбаева сотунда 2000 азыр 11-ай 21 жылындагы Набатбек уулу Айнур, камактагы ИВСте отурган Набатбек уулу Айнур 2 ай 8 жыл отурган, 2 жыл 8 ай отурган Набатбек уулу Айнур сырттагы жүргөн Амангелди уулу Азаматка өкө урушуп аткан деген показания берип, ага дагы прокуратурага айдалсын деген токтомду эч качан же сурашпай, же прокуратурадан тергебесте кайра эч нерсе кылбастан жаап жатышат. Мынакей Садыр Нуркожоевич, мынакей эксперттин результатында, мына биринчи эксперттин результатында Токтогул районунун Мыктар Исаковдун результатында турат мынакей. Жалпак тунтук нерсе менен чабылган деп, дуңуктурулган деп турат. Бул нерселер баламдын кийимдеринде кандар турат. Алыста жаткан 20 метр алыста жаткан куржунда кандар турат. Ушул нерседен Садыр Нуркожоевич эч качан, Камчы Кыдыршаевич эч акыйкат жок. Мына экөөңүздөрдүн көзөмөлүңүздөрдө менин баламдын эмеси иши. Экөөңүздөрдүн көзөмөлүңүздөрдө. Мынакей Садыр Нуркожоевич, сиз Токтогул районуна барганда бир 6-7 мүнөт сизди тургузбай ошол жерде ушул сүрөттөрдү, мен мына баламдын сүрөттөрүн көтөрүп Садыр Нуркожоевич. Мына баламдын сүрөттөрүн сизге көтөрүп, ушуну көрсөтүп, ошол жерден 7-8 мүнөт кармап турдум эле Садыр Нуркожоевич. Бирок сизге чоң рахмат. Бул жерден эмени генеральный прокуратура зулушупту, бүт 7 областтын элин кыдырып, элдин көйгөйүн чечтеп, биринчи очередь Токтогул районуна жөнөткөнсүз Садыр Нуркожоевич. Бирок зулушуп, эч качан эч нерсени чечкен жок. Эч качан элдин көйгөйүн чечкен жок. Кыргыздын элинде кыйналгандар аябай көп. Мага ошо ыйлагандар толтура аябай дегенде. Мынакей, ошондо последний барганда чечкен Токтогул районунан сүйлөп зулушупка, кайра зулушуп айылы чечилбегенен эң артында 7 областты кыдырып жүрүп, эң артында сиздин караколу, айылыңыз калганда караколго барганда зулушуп айткан эже депчи, сиздин көйгөйүңүздү
бир эле министр менен эле мен тергөөсөм башка эч ким калган жок деп зулушуп ушул менин баламдын өлүмү боюнча эксперттин результатын көзөмөлдөп же болбосо кол алдындагыларды көзөмөлдөп ошол жерден чечилсе болмок же болбосо эксперттин результатында сүрөттөрдө видеолордо открытие ачык турат. Менимче бир тууганым сот болбосо же прокурор болбосо же ак үй болбосо ак үйдө тиги депутат болбосо мен каяка барып арызданышым керек. Садыр Нуркожоевич мынакей эң артыкы Токтогул районунан кыскартып кайра жалоп караганда мен эме кассация жаздым эле жалопка. Апелляция жаздым эле. Апелляцияны кайра Токтогул жалоп обласы Токтогул районунан териштирилсин деген. Териштирилсин дегенде кайра тиги мен баламды өлтүргөндөрдүн адвокаттары эмеге Верховныйга жазды, Верховный кайра жалоп каралсын дедиле. Жалоп Токтогул районунан териштирилсин деп берген, токтомду берген жалоп кайра өздөрүнүн кызыкчылыгы менен, коррупция жолу менен мындай кыскартып отурушат. Мынакей эксперттин результатында бардык нерсе турат. Жалпак тумтук нерсе менен чабылган дегенде эме турат. Думтулган дегенде фактылар турат. Мынакей уят Жалал Абад областынын обул прокурорлору Авшакмаксына уят аябай дегенде. Соттор эч акыйкат иштебейт. Биз каяка барабыз, кайсы теке барабыз. Же Садыр Нуркожоевичке кирсек, ак үйгө кире албасак, же УКМКга кире албасак. Азыр менин болгон эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бир гана сиздин кабылдамаңыз калып кетти. Ушул болбосо эч качан биздин ишибиз чечилбейт. Садыр Нуркожоевич, сурайм сизден. Садыр Нуркожоевич, сиздин өзүңүзгө жетпей, сиздин көлөкөңүздө турабыз, Садыр Нуркожоевич. Камчы Кыдыршаевич, мынакей, сиздин да көлөкөңүздө турабыз, Камчы Кыдыршаевич. Менин ишим Камчы Кыдыршаевич сизге жетсем, же болбосо Садыр Нуркожоевич сизге жетсем гана чечилет. Же болбосо мен баламдын өлүмү ошол боюнча жабылып кетет. Ушунча жаракат менен мынакей эксперттер мисалга менин баламдын ушунча көгаласы турат, эксперттер эме тергөөчүлөр ушунча көгаласы турат эмелерде. Эч качан тергөөчүлөр мына экспертке берген эмес, бири менен сүйлөшүп. Мисалга менин баламдын тамагында колунда мынакей байланган жип менен байлаган турат мисалгачы. Тергөөчү берген мойнундагы так эмнеден депчи. Эч качан туура эме берген эмес, эч качан туура суроо берген эмес, бири менен бери сүйлөшүп. Мынакей болуптур. Чыгарды болуптур. Эмне үчүн мына жерде Наватбек уулу Айнур, Амангелди уулу Азамат, Бугубаев Алмаз. Үчөөнүн гана фамилиясы турат. Эмне себептен Наватбек уулу Дыйкан деп үчөөнүн фамилиясы жазылат. Эмне себептен Наватбек уулу Дыйканды мына бул эксперти дагы. Мына бул эксперти дагы. Өкөнтенде мурун баламдын кийиминдеги кандар булар. Куржундагы та өлгөндөгү көмүп койгон жердегиси. А кийим 5 күндөн кийин бар. Bir tamın ordularından 3 жерден табылган кандагы Наватбек уулу Дыйкандыкы деп жазган. Мурункуда дагы корутунда да Дыйкандыкы деп жазган. Эмне себептен Дүйшөналиева, мисалга Советский Донецкийдеги эксперттин результатын чыгарган Дүйшөналиева эмнени карап отурат? Эмне үчүн мындай эме кылып отурушат? Садыр Нуркожоевич, сизге менин кайрылуумдун себеби менин баламдын өлүмүн кандай кылып чечиш керек? Же мен өлүп эле мени айрымда баспай эле, же сиздин эле көлүңүзгө көчүп барып эле качып эле кутулбасам, кайка барып кутулушум керек мен Садыр Нуркожоевич? Садыр Нуркожоевич, сиз жаңы президент болуп атканда, Садыр Нуркожоевич, эми шайланат дегенде бардыгыбыз ошончо максат менен келип, ошончо кыйналып шайланат дегенде эми соттор менин ишимди кыскартып жүрбөс экен. Соттор менин ишимди бүтүрүп жүрбөс экен. Эртең Садыр жетишип калса экен деп мен канча кыйналгам ажом. Сизден сураңыз, бизди мына ушул жерде отурган көйгөйлөр өтө кыйналып жүргөндөр мынакей. Бул көйгөйлөр эмес, Садыр Нуркожоевич, мен деген баламдын өлүмү боюнча 11 томго чейин тергөөчүлөр эшик такалап атышабы, ушуларды тактабай. Укук коргосо прокуратура эшик такалап атабы мисалга. Мына кечээ Жалал Абад областында прокуратура кенчилдигинин бардыгын аябай жанын үйрүп атып эме кылды. Жанын үйрүп атып, кенчилдиктер бар деди, болбой соттор чечип атат. Эмне себептен? Менин баламдын өлүмүн Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич жеке кабылдарыңыздарга алып, менин телефон номурум 709 97 14 16 менин телефон номурум. Токтогул районунан менин баламдын өлүмү боюнча акыйкат табыш керек. Себебинде менин баламды өлтүргөн балдар бир эле менин балам эмес, 10дон ашык өлтүргөн балдар. Мен айылдын аксакалдары айткан боюнча, мен өзүмдүн такташым боюнча 6 баланы өлтүрүшүм менин балам боюнча. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сурам сиздерден жеке кабылдарыңыздарга алыңыздар. Мынакей азыркы биз зулушуп, мына эме кылды эле, кечээ күнү зулушуп иштен түшүптүр дегенде мен ушундай жүрөгүм жагып калайын деди жөн эле. Мынакей азыркы туштар, азыркы жан келген эми Айылчиев, сизден ишенич бар. Садыр Нуркожоевич, сизден Асаналиев, сизден ишеничибиз бар эми.
Бізді жеке қабылдамыңызға алыңыз, сізге жазғанбыз, кешегіде барсам башқа біреу қабыл алды, қабыл алыңыз, менің баламның өлімін шешіп бергеніңіздерді сұранамын мен. Садыр Нұрғожаевич, қабыл алыңыз, көзөмөлгө алыңыз, сіздің көзөмөліңізді. Мынау суреттердің барлығы Садыр Нұрғожаевич өзіңіздің қолыңызға тапшырған. Мынаке, мынау суреттердің әрбір сурет Садыр Нұрғожаевич ошодан Токтогул районунда тияка помощникке бер дегенде мен помощникке бербейин деп Садыр Нұрғожаевич сиздин колуңуздун өзүңүзгө тапшырган мына эмен сүрөттөрдү Садыр Нұрғожаевич. Ушуну чечип бериңиз Садыр Нұрғожаевич. Сурайм сиздерден. Бирок Жайыл райондук прокуратурасы соттордун чыгарган чечимдерине эч кандай баа бере албайбыз, соттордун чечимдерине кийлигише албайбыз деп атат да. Эгерде андай боло берсе, соттор бырчалай берсе, соттор каалаган чечимдерин чыгарып бизди тоной берсе, анда бул мамлекет эмес да, бул өлкө эмес да. Дагы канча жыл кыйналышыбыз керек, дагы кандай кыйналышыбыз керек. Мына бүгүнкү күнү атеисттин баары тең туу чокусуна чыгып бүттү да. Бүгүнкү күнү ушу урматтуу Садыр Нұрғожаевич, сизге именно соттор менен прокурорлор сабатташ кылып атат. Түпсүз эле сабатташ кылып атат. Беспредел кылып атат бүгүнкү күнү. Айластан мына Камчы Кыршаев, сизге да кайрылам. Сиздин Чүй областтык комитетиңизде судьялардын үстүнө козголгон кылмыш иш мына сиздер келгенден бери жатат. Андан мурункусун айтпай эле коеюн. Мына сиздер келгенден бери бүгүнкү күнү жатат. Бүгүн ушундай болуп көрбөгөндөй коррупция дагы өркүндөп өсүп атат. Дагы соттордун баардык чечимдери мыйзамсыз чечимдер чыгып атат, кайталанып чыгып атат. Иштерди окубай туруп, чужой эле бирөөлөрдүн үй мүлктөрүн аресттен чыгарып берип атат. Алар болсо аресттен чыгарып алып туруп, бирине бири сатып атат. Мына бүгүнкү күнү Жайыл районун мына текшериңиздер, Ровдусундагы прокуратурасында текшерсеңиздер, мына бүгүнкү күнү ошол фактылар боюнча бар. Анан Чүй тиги Жайыл районунун тиги эмесинде дагы, комитетинде дагы мен берген арыздар бар. Чүй областык комитетинде дагы соттор үстүнө козголгон кылмыш иштер бүгүнкү күнү ушу кыймылдабай турат. Ошондуктан урматтуу Камчы Кыршаев, сизге да кайрылып кетем. Сизге сабатташ кылган тергөөчүлөрүңүздү анан начальниктердин баарын тең алмаштырыңыз, же болбосо алардын ордуна башка тергөөчүлөрдү алып келип коюңуз. Сизден өтө терең суранабыз. Мен дагы бир-эки кошумча айтып коеюн, урматтуу Facebook көрүүчүлөр жана жалпы эл укугу тебеленген жарандар. Бир эмне себептен күйгөн аял кошокчу дейт. Биз ошол күйгөндөрдүн укугун коргойбуз деп жүрүп, Facebook'та кече күнү Курманкул Токтогулович кеткенде жаңы келген прокурорубузга аябай бир-эки сунуштарды айттык. Анткени кимде-ким 25-30 жылдап укугу тебеленген жарандар сиздин прокурорлоруңуздан өтүп, тергөөчүлөрүңүздөн өтүп, тергөөчү болуп калган ушулар. Ар биринин колунда фактылар, колунда эмнеден кийин эмнени көрсөтүп, тергей турганын баардыгын ушулар билет. Ошондуктан адил кадыр болуп калдыңарбы, сени эсептешиш керек. Себеби 25-30 жылдан бери адилеттик таппаган эл ошол кайсы жерде эмне кемчилик бар экенин билип калат экен. Мына жөнөкөй ушул мына Муратов Сулайман канчалаган коррупциянын бетин ачты. Бүгүнкү күндө тизилип турат, ошону дагы карга-карганын көзүн чукубайт деп алып чыккандан зиркилдеп турат. Мейли, сиздер бири-бириңиздерди коргой бериңиздер. Сиздер бири-бириңиздерди калкалай бериңиздер. Карапайым элдин укугун, карапайым элдин биз менден башка эч ким жок азыр. Биз эле, мына Кубан байкем аксакал 70-ке кирди. Ушул аксакал биз 80-ге кирген Гүлай эжем туура айтты. Азыр биз тергөөнүн бетин ачып, биз кылып берген салымды биз ага мамлекеттен акча да сурабайбыз. Мамлекеттик унаа сурабайбыз, кабинет сурабайбыз. Бир гана биздин сизден суранарыбыз бизди кабыл алып антикоррупционный деловой совет деп ачып берип койдуңуз Нурипа айымга. Эмне жумуш кылды, кана жыйынтыгы. Урматтуу Камчы Кыршаев, Садыр Нұрғожаевич, мына адамды өлтүрүп туруп аварияга кошуп коюу бул өлүмдөн эң оңой жолу болуп калыптыр. Прокурор, милициялардын эң оңой акча таба турган жолу болуп калыптыр. Ушул адамды өлтүрүп аварияга кошуп койгондорго каттуу жаза берсеңиз, ушул немени жоготсоңуз, мен ушуну суранар элем сизден. Урматтуу президент,
Сиз Кыргызстанда көп жакшы иштер жасап атасыз. Сизди колдогонбуз башында эле, колдоп келатабыз. Анан ушул мына Ыргалай айтып кеткендей, жабырлануучулар менен көп жылдык соттошуу, момундай туура эмес чечимдер менен болуп аткан нерсе элдерди көп ыйлатып атышат. Сот, прокуратура, следственный орган, анан адвокаттар. Адвокаттар сатылып кетип атат. Тиякта да иштеп, тиякта да иштеп. Мына ушул жагын порядокко келтирбесе, Кыргызстанда эч качан порядок болбойт. Туура айтасыз. Эч качан ыйлаган эл чыга берет, кыйкыра берет. Бул порядокко келтирүүнүн бирден бир жакшы жолу 3 айда бир жолу ушунча жабырлануучулар менен өзүбүздүн генеральный прокуратураны, жогорку сотту, депутаттарды, спикерди чакырып туруп, анан биз менен бетме жолугушуу кылып, анан 3 ай сайын жыйынтыгы кандай болуп атат? Ушуну өзүңүз жеке көзөмөлдөп калсаңыз, ошондо гана бул иш ордуна жылат, мус ордуна коскулат. Антесе биз 21 жылдан бери соттошуп келатабыз. Баягы айланып эч кандай иштер жүзбөй атат. Мына биздин 00546 жанагы Германиядан Паулбусе компания менен эч жерде каттоодо жок компания менен бизди Чыңгыз Дыйкан чарбасын келишим түзүлгөн. Мына ушуну жокко чыгарбай атат. Бул кылмыш козголгон ушуга. Муну жаап ташташты. 0029-да биздин үйдө аукцион кылышкан, катышпаган кишилер катышты деп, биздин колубузду коюп, ушундай левый правый документтер жасап туруп, Зайдын жазган документтердин баары. А булардын баарынын иши жабылып калды. Бул кылмыш жабылып турат бүгүнкү күндө. Мына ушундай иштерди биз менен чогуу иштешиңизден суранабыз. Биздин ушундай кыйналган, жабырланган элдерди кабыл алып койсоңуз аябай жакшы болмокта. Негизичи Садыр Нуркожоевич, сиз шайланган күнү сөз берем, жардам берем дедиңиз эле, үмүтүбүз ушул күнгө чейин качан кабылдамасына кабыл алат, качан кабылдамасына кабыл алат деп мен ошону күтөм сизден. Садыр Нуркожоевич, канча кыдыршайчы кабыл алып биздин көйгөйүбүздү чечпесеңиздер, биз адамдын балабыздын өлүмүн калып калган атабыз. Элге уят болуп, ушунча жылдан бери канча миллион акча кетирип, ушунча 8 жылдан бери 11 том дела менен мен калып калган турам. Садыр Нуркожоевич, сизден өтүнүч аябай дегенде. Канча жолу эксперттерди бүттү утурган эмес, мисалга. Эксперттер вообще тура эмес иштеп атат. Элди куратып атат таптакыр. Прокурорлор куратты таптакыр. Соттор жей турган болду бизди. Такыр. Садыр Нуркожоевич, вообще кыйналдык биз. Тергөөчүлөрдөн сот, прокурор бир турган эч качан. Караңыз, канча деген иштерди биз көрүп атабыз. Канча деген жалаң коррупция, жалаң акча менен бүтүп атат. Мурун сиздин келгениңизге караганда анда кичине ставкасы аз болчу, акча аз, азыркы наша менен колго түшкөндөр. Жана башкалар адамдар азыр жана канча миллион да алып атышат аябай дегенде. Өтө коррупция болуп кетти азыр. Садыр Нуркожоевич, өтө коррупция болуп кетти. Мынакей азыр эле бул азыркы айтып өткөндөй, ар бир 7 областтан аксакалдарынан бир 4-тен 5-тен кабылдама алып прокуратура, ГСУ, эмелерден бүттүгүнөн, бийликтерден, депутаттардан чогуу көзөмөлдөбөсөңүз болбой калды. Садыр Нуркожоевич, эч качан мүмкүн эмес болуп калды. Аябай коррупцияга катуу коррупция кылып жатышат азыр. Соттор өздөрүнүн жөнүнө топтопкон этеп алды бизди. Тергөөчүлөр, элестетиңиз, мынакей өзүңүздө сиздин көзөмөлдөңүздөргө токтогул районуна мени өзүңүздүн колуңузга кат бергенде, кайра тергөөгө алып барганда, мынакей ГСУ менин баламды ичтеги эмеде камакта отурган бала, сырттагы отурган балага урусу деген показания берген баланын ГСУ ошону тамашалап койгон дедир оңдоп туруп, мынакей кайра тергөөчү эмеге тергөөгө алып барганда же күбөлөрдү сурабай, же прокуратурадан кол койдурбай, менен секрет кайра сотко өткөрүшүп, мен баламдын өлүмүн жаап-жашырып келе жатышат. Же болбосо мен баламдын өлүмүн ушунчалык открытый, ушунчалык кыйнап өлтүргөн, эч жерде тамтык жок. Рахмат жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Сарсанбаев Кубанычбек Керимбекович, коррупцияга каршы коомдук көмөктөш акыл коомдук бирикмесинин башкармалык төрагасы болуп, 2010 жылдан бери иштеп келатам. Мындан тышкары мен укук коргоо багытында да иш жүргүзөм. Мына менин алдымда 6 адам сүйлөдү. Эң улуусу 80 жаштагы апа экен. Бул адамдар имичимчиликке кайрылып атат. Анткени булар райондук 1-инстанция, область 2-инстанция, аягында ушул жогорку республикалык инстанцияга чейин
арыз мұңын айтып, уағында шешілбей, жерінде шешілбей келе жатқан себебінен сізді елеп отырышады. Урматтуу Садыр Нургозович, урматтуу Камсия Кыдыршаевич, бул адамдар мынча ыйлатпаш керек эле. Мамлекеттик органдар өз убагында жерлеринде булардын арыз мұңдарын акыйкат, толук, объективдүү карап, мыйзамдуу чечим чыгарылса, мындай карылуу болбойт эле. 2022 жылы сиздин тапшырмаңыз менен Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев жана вице-премьер-министр Бакыт Төрөбаев баш болуп Кыргызстанды кыдырып чыгышты. Ар бир районду кыдырып, эл менен жолугушуу жүргүзүп, алардын арызын угушкан. Ошо жылдын жыйынтыгы боюнча 2023 жылы 24 февраль күнү сиз буйрукка кол койдуңуз эле. Распоряжение номер 28. Анда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруу тартибин бекемдөө жөнүндө тескеме чыгардыңыз эле. Ошол Зулушев менен Бакыт Төрөбаев элди кыдырып келген жыйынтыгы боюнча элдин арызын каралбай аткандыгы үчүн ушул тескеме чыкты эле. Тескемеде айтылган, эгерде арыз муңдар убагында, жеринде каралбаса, анда жетекчилер келип башы менен жооп берет, жоопко тартылат дегенсиз. Эгерде ошол тескеме иш жүзүндө ишке ашканда, бул менин алдымда сүйлөгөн 6 адам келбейт эле бияка. Ошол сиздин чыгарган тескемеңиз ишке ашпай калды. Ушул арыз дагы эле сизге кайрылып атат, ыйлап атат. Буга чейин да кайрылышкан. Эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Ошондуктан мен сизден суранат элем. Ушул 6 адамдын арыздарын жеке өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, буларды ким убагында карабай койду, эмне үчүн мыйзамдык чечимдер чыкты, эмне үчүн толук каралган жок, эмне үчүн объективдүү каралган жок, себеби эмнеде, ким күнөөлүү, ошолорду толук дыкаттык менен изилдөөгө алып, жыйынтыгы боюнча чара көрбөсөңүз, мындайлар толуп атат. Азыр 6 адам, биз башка жерде угуп элатпайбызбы? Мындай адамдар көп. Кыргыз Республикасында азыр аткаруу тартиби бекемделген жок. Мунуку боюнча эле чаржайыт. Өз билгенин кылышат бийлик органдары, өзгөчө сот органдары, мыйзамды көзөмөлгө алган прокуратура органдары, ички иштер органдары иштебей жатышат. Урматтуу Садыр Нургозович, мына 2020 жылдан бери мына Кыргызстандын башкарып ажы болуп отурасыз. Ушул 4 жылдын ичинде Кыргызстанда коррупцияга каршы стратегия жок. Бекилет. Сиздин карамаңыздагы АДС Нурипа Муканова ушул стратегияны иштеп чыгып, сиздин указыңыз менен бекитиш керек эле. Жок. Ушул негизги себептердин бири. Экинчи себеп, Кыргыз Республикасында мамлекеттик органдардын башын бириктирген, алардын ишин координация кылган, жана ал мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун башын бириктирген стратегия. Бул стратегия жок. Мына АДС Нурипа Муханова жетекчиген антикоррупционный деловой совет деп атабыз. Жыл сайын эле ушуну иштеп чыгып атабыз. Антебес деп жакын угуп атабыз. 2025 жылы анан 2030 жылдарга стратегия бекитилет деп атабыз. Сиздин президенттик мөөнөтүңүз бүтүп атат. 2025 жыл, 230 жылы сиз болбойсуз. Бул аткарылбай калат. Эмне үчүн 4 жыл стратегия жок иштеп атат. Ошонун айынан ол элдер ыйлап атат. Антикоррупционный мамлекеттик стратегия жок үчүн эч бир мамлекеттик орган тоготпой билгенин кылып атат. Эмне үчүн сиз мөөнөтүңүз кеткенден кийин бул сиз чыгарган бекиткен күндө дагы иштебей калат. Анткени 2020 жылы 25 сентябрда мурунку президент Жээнбеков 25 сентябрда бекитип кеткен. Номер 88 указ менен бекиткен. Коррупцияга каршы мамлекеттик стратегияны бекиткен. Ошондон 10 күн өткөндөн кийин октябрь революциясы болду, 5 октябрда. Ошол Жээнбеков бекитип кеткен коррупцияга каршы мамлекеттик стратегия бүгүнкү күндөн бери
үчүндө аткарылбай келет 4 жылдан бери. Эң жакшы зарылган бул коопсуздук кеңеш иштеп чыккан, эксперттер иштеп чыккан. Бул АДС Нурипа Муханова окшогон адамдар эмес, аякта таштыккан юристтер, коомдук ишмерлер иштеп чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин иштебейт. Сиз иштетпей келатсыз ошол стратегияны. Эми сиз айтып атат, антикоррупцион делосы өт. 25-жылы 30-жылга чейин стратегияны бекитебиз дейт. Ал жерде сиз болбойсуз. Мына жээнбек кетип калды, иштебей калдыбы? Сиз кеткенден кийин иштебейт. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку соту жыл сайын өзүнүн төрагасынын буйругу менен коррупцияга каршы сот органдарында бир иш-чараларды бекитет. Биз Акөз коомдук бирикмеси бул боюнча талап суроолор тараптарды берип сураганбыз, кандай аткарып атасыңар, эмне өзгөрүү болду деп. Жооп бербейт. Сайттан алып алга дейт. Сайтта эчтеке жок. Сайтта областтык соттор эмне кылды? Жок. Райондук соттор эмне иш кылды? Жок. Коррупцияга каршы кандай иш аракеттерди кылды? Коррупция жоюлдубу? Коррупциянын алдын алуу кандай иштер болду? Могул менде мурунку ыйлап атканда ошо соттон жапа чегип атат. Соттун мыйзамсыз, сот адилеттигине жатпаган чечимдер үчүн муну ыйлап жүрүшөт. Ошол багытында жогорку соттун планын кандай аткарып атат? Дайынсыз. Сайттан карагыла деп коет, сайтта алар жок. Бири-бирине берген отчетторун сурасак бербейт. Сайтта эчтеке жок. Сайтта жалпыланган эле бири-бирин кайталанган квартал сайын кайталай берет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жогорку соттун коррупцияга каршы сиз койгон тапшырмаларын аткарбай аткандын белгиси. Мындан тышкары Кыргыз Республикасындагы укук коргоо органдары, прокуратура органдары, милиция органдары реформа жок. Элдин кайрылууларына, алардын арыз муңдарына мыйзамдуу кароого албайт. Мөөнөтүндө узартып берип, созуп, аларды чоюп, берип, эскир мөөнөткө чейин, жеткирүүгө чейин алып барат. Эч кандай чечим чыкпайт. Ички иштер министри, мисалы үчүн, Улан Омаканович иштебей атат. Мындай иштебеген министрди албасаңыз, ички иштер органдарында реформа болбойт. Мына Курманкул Зулушев кетти жумуштан. Ал жакшы иштедиби, жаман иштедиби айтылган жок жерде. Мынтип кете береби. Значит, бул Курманкул Зулушевдун кемчиликтери айтылбаса, жетишкендери айтылбаса, анда эмне кереги бар алмаштыргалы буларды? Жыйынтыгына баа берилбесе, келтирген кемчиликтерине жооп берген кетиш керек да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен кыскартып айтканда, менин алдымда кайрылган 6 адамдын бүт кайрылууларын өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алып, биринчи инстанция, операциялык инстанция, республикадагы инстанциядагы бүт мамлекеттик органдардын ушулардын арыздарын кароосу кандай жыйынтык болгонун көзөмөлгө алыңыз. Баа берип туруп, ушул адамдарды жеке өзүңүздүн кабыл алууңузга албасаңыз, булар ыйлап жүрө берет. Эмне үчүн булардын иши жылдап каралбай жатат? Мына башы 20 жылдан ашыптыр. 10 жыл, 15 жыл болуп атат. Жыйынтык чыкпайт. Эмне үчүн, мисалы үчүн, башка бир кандайдыр бир саясий күчтөр, блогер, журналисттер бийликти сындап койсо, же башка бир акыйкат сөздөрдү сүйлөп койсо, аларга каршы тергөө иштери күн түнү менен козголуп, тергелип, бир жума, бир айга жеткирбей эле сотко ашып кетип атат. Булар менин алдымда чыгып сүйлөгөн 6 адамдын эмнеси кем алардан? Булар деле Кыргыз Республикасынын жарандары. Бул кандай? Сиз Кыргыз Республикасынын конституциянын кепилдиги адамдардын жарандардын укугун коргоого кепилдик алган президент катары. Ушул 6 адамды жеке кабыл алыңыз. Булардын укугун, кызыкчыларын коргоого кепилдик алгандан кийин президент катары ушулардын маселесин чечип бериңиз. Мен сизге ушул кайрылуу менен айтып жатам. Рахмат.